Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин бир туугандарым, кармаган розоңуздар кабыл болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Бакыт маркетинен салам айтып, ролик тарткан келип калдык. Бакыт маркеттен мен ар дайым эттерин алып жейбиз, продукттан деле ушул жерден кылып турабыз, атайын келип чындыгында. Агам видеого көрүнбөй сүйлөйүн дейт. Андыктан мен өзүм сиздерге көргөзүп берүүгө аракет кыламын. 3000 рубльдик товар продукт алган болсоңуздар, ушул Бакыт маркеттен жеткирип берүү абсолютно акысыз. Анда эмесе, ассаламу алейкум Бакыт ага, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы, рахмат, кош келиңиздер. Эттер бүгүн свежий келди, азыр биздин алдыбызда. Негизи күндө эле свежий келет бизге. Эттердин балдары боюнча тааныштыра кетет. Бул уйдун эти да ошондо, буканын эти. Ошо бучок бука деп коет. Ошо сөөгү жок эттер мына биринчи турган коробкада килограммы задок жамбаш 700 рубльдан. Жакыныраактан көргөзүп коелук. Булар 700 рубльден. Сөөгү жок эттер булар. Ооба, сөөгү жок бул эттердин. Неге сизде буканын эти, неге кунажын же уйдун эти эмес, неге буканын этин сатасыз? Бул эми буканын эти жумшак болот, ошого жалаң буканын этин сатабыз, ушта элдерди наразы кылбайлы деп качественный сатканга аракет кылабыз буюрса. Булчу? Бул баранина задок аркаңы жамбашы 790 рубльдан ушундай козу 17-18 килограммдык козунун эттери келет бизге. Бул экинчи коробкада карчыга 590 рубльдан, ону өзүңүздөр көрүп тургандай сонун. Аябай эттери жакшы. Ооба, эттери жакшы буюрса, качествосуна жооп беребиз. Мына могу эттерден караңыздар, бардыгы сөөгү жок эттер. Бул эттер каяктан келет Бакыт? Бул негизи Ростов. Асты Ростовко барып такылат. Бизге өзүбүздү проверенный, жакшы, надежный поставщигибиз бар. Адал, самый главный, бардык документтери, сертификаттары бар. Эгер күмөнсүрөп мындай суроо пайда болсо, биз документтерди көрсөткөнгө даярбыз. Полный по фактычы. Сизде негизи эттер бир 2 саатка калбай эле көп калат. Доставкага жеткирип берүүгө даярсызбы? Жеткирип бергенге даярбыз. Эми колдон келишинче буйруса аракет кылабыз. Мына оз ачарга, оз жабарга ушул эттерден куруп жеңиздер. Аябай жакшы болот. Картошка менен, башка менен. Бул эми койдун эттери окшойт бул. Ал жак уже биринчи коробкада бул койдун эттери, кабырга, корейка, шейка, лопатка дегенде ошо мүчөлөрү, мүчөсүнө карап баасы кете берет. 690, 700, 800, 750. Бул уже говядина ребро 550 рубльдан кабырга, семечка. Анын ар жагында тил турат, говядина 900 рубльдан килограмм. 1 килограммы. Анын астында чучук турат, килограмм 1000ден. Бул чийки. Ошо 1,5-2 саат кайнатса буюрса пышат, нормально, жакшы болот. Ичек карын, бул койдун жыры болот. Анын жанында эле мына говяжий жыр турат үстүндө. Карын, домашний тоок, ширак, мына холодец жасаган кабы. Эң чекедеги бул жылкынын карчыгасы 590 рубльдан корейка ушундай жаш, таза тайдын корейкалары. Эми туяктар боюнча сүйлөшөлүк. Бул буттар канчадан килограммы сизде? 350 рубльдан. Бул негизи эки түрү болот. Свежий, анан заморозкадагы. Свежий бир аз кымбатыраак, ошо 350 рубльдан килограмм. Холодец жасаганга. Бул агабызда өзүбүздүн чайлар бар, Кыргызстанда ичип жүргөн ак чай, кара чай, мына караңыздар. Специялар бар, анан сүзмөлөр бар экен могу жерде. Сүзмө күндө свежий келет бизге, каймак сүзмө негизи жакшы кетет, бизде элдер жакшы алат. Ошого постоянно свежий бизде. Кыргызстанда жеп жүргөн майларыбыз, мына шоколадный, обычный. Мына каттык деп бул турецкий айран, кадимки эле биздин айран. Сар майлар, чөгөлөр, толто. Могу дарбыздан жедик, биз дагы дарбыз аябай жакшы экен. Бул каяктын дарбызы? Бул Иран дарбызы. Ирандан келип атат. Ал жакта пышыкчылык болуп, уже жаз болуп, дарбыздар бар. Каз бар экен да сизде? Каз азыр калбай калыптыр, бир уштук калыптыр, негизи постоянно болот. Готовый казы. Күрдүк мына азыр Кыргызстандан келген. Бул азыр Кыргызстандан келген. Бул Кыргызстандан келген, копченый куйрук. Жыты аппетит ачат, чындыгында аябай өзгөчө буркурап турат. Куруттар бар экен мондой. Бул эмне бул? Бул орозодо желчү жана нишалла деген. Сладкий татуу ушундай. Мына ушундай бадырактар бар экен. Анан бияктан көргөзөлүк, куруттар бар. Куруттун түрлөрү таан кымыз, бозо. Кымыз, бозо. Бул кымыз бирок өтө күчтүү кымыз окшойт, Ошондой окшойт, биз эми аны билбейбиз. Ачуу экен, өтө күчтүү экен. Рулеттер бар экен, сүмөлөктүн түрлөрү мына. Сүмөлөктөр свежий келди, бул Кыргызстан сүмөлөгү, уже сезон келди, сүмөлөк алсаңыздар болот буюрса келип. Рулеттин килограмм канчадан сизде? 350ден килограммы рулеттин.
колбасалар бар екен мына. Тойбоз колбаса сосискалары бар. Қаншадан бұл тойбоз? Бир полукапчон 270 рубльдан, сиз кармаган мына жогоруда турган бул 180 рубльдан, бул уже российский, халал, татарский получается. Мына ушундай колбасанын барлык түрү бар сизде. Барлык ассортимент бар буюрса. Вареньялар боюнча көргөзөйүн эми. Вареньянын балчиринин бардык ассортименти бар экен. Бардыгы бар экен. Клюкваныкы, малинаныкы, вишняныкы, томаттар, өзүнүн томаттары. Айдана, сонун компанияның томаттары. Соленый капусталар, байкалар бар экен. Огурчулар бар экен, караңыздар. Мына ушундай дүшестер, суусундуктар, нитро, эми ушундай бардык нерсе бар кыскасы мекенештер. Эми пельмендерден көргөзөлүк, балыктардан. Бул балык кандай балык? Бул радужный форель, ичи тазаланган, таза вестеги, өзүбүздөн келген ошо радужный форель. Баасы канча ушунун? 1100 килограммы. 1100. Доставкага бар, куда калса, жеткирип бересиз. Бар доставка. Тесталар бар экен могу жерде. Барманын камыры, самсанын тестасы. Булар бардыгы адал, куда калса. Бардыгы адал. Өзүбүздүн мекендештер жасайт, домашний пельмендерчи. Үйдө жасап келди, аба? Бар үйдө жасалат, домашний. Мынакей. Мына ушундай пельмендерден алып ичсеңиздер болот. Суюк тамакка. Мына, караңыздар. Аябай жакшы. Каякты көргөзөйүн. Курут ушул жагы. Мына макарондор көргөзөйүн, мына китаптар бар экен. Кесмелер турат, мына караңыздар, өзүнүн Кыргызстандагы эле кесмелер. Ашканга вермишелдер бар, куурулган. Мунун баасы 150 рубль экен, була? 150 экен. Могу китаптын туруш упаковкасы 150 рубль экен. Мына ушундай. Күрүчтөр бар, маш, лоя, мына ушундай ундар, туз, кыскасы финчоза бардык нерсе бар экен сизде. Бар. Бардык нерсе бар экен. Күрүчтөр бир аз азайып калыптыр, негизи күрүчтүн түрү көп бизде. Өзгөн күрүч, чечевица дейбизби мына. Күрүчтөрдүн балары сизде 400дөн экен да мына, өзгөн күрүч. Алаңга эң арзан күрүч бул алаңга Баткенский 250 рубльдан. Азыр бир аз капта турат, бул жака салынганы калбай калыптырчы. Ташкент лазер 300дөн. Өзгөн күрүчтөр дебизира мына кызыл күрүчтөрдү 300дөн 400гө чейин 4 түрү бар. Азыр бул жерде 3 түрү бар. Аш кылганга аябай даамдуу болот да булар. Гүл ботоло дейбизби, ошол кесектер мына. Гүл бото, туздалган. Ушулар бар экен. Куруттун 4 түрү бар экен сизде, мындай. Эзме куруттан баштап, ошо сыкма курут. Кыскасы, продукттардын бардыгын алып келипсиз. Майлар бар экен. Керектүү болгон бардык продукт бар бизде. Бунун баасы канча сизде? 550, 5 литр. Майдын. Сода. Килограммдык un бар 550дөн. Талкандар бар экен сизде, сода, көп нерсе бар экен. Специянын түрлөрү бар экен, жүрүңүздөр, көргөзөйүн. Специянын түрлөрү жайнамаздар, топлар, мурч, калемпир, кыскасы, сейдана дейбизби, кыскасы бардык нерсе бар ушул жерде. Анан бул жагы мөмө жемиштер, помидорлор, алмалар, ушундай. Помидорлордун баасы бул кымбат помидордон экен, жумшак. Чыныгы помидор болот. Өзгөчө жегиси келгендер келип ушул жерден алгыла. Бул багы пятерочкадагы ада эмес бул. Өзгөчө помидор. Ооба. Бул каяктыкы бул? Бул Азербайжан менен Түркменстан. Эки түрдүү. Жакшы. Жүзүмдөр бар экен сизде? Өзбекский жүзүм. 350ден. Ооба, 350ден килограмм. Анан савиздер мына суу ичип, ушундай өстүрүлгөн савиздер, суулуу савиздер биз аш кылып жедик мындан алып. Ак савиз бар, каласаңыздар. Түрктөр бар экен мына, башка турап жегенге мына. Савиздин эки түрү тең бар. Картошка, пияздар, курбалар бар экен, мандариндер, апельсиндер, ашкабактар бар экен. Бул килограмм качадан ашкабак? 80 рубльдан килограмм. 80 рубльдан. Ооба. Анан бул жакты көргөзөйүн. Бул жерде самсылар бар экен, самсылар. Өзүңүздөн самсы чыгып атабы бияктан кандай? Ооба, өзүбүз ушул жерден даярдап чыгарабыз. Күндө свежий. Озочарлык кылып деле кетсе болот экен да бияктан да, чайкай ичкечи. Доставкада бар, собой алып дегендей. Борсокторчу, борсок, качангыдай борсоктор бар? Свежий булар? Күндө свежий даярдайбыз. Каттама, борсок, бул выпускалар күндө чыгат. Мына как раз тойго каттама издегендер болсо, мына свежий, жумшак мына себетке салып алып барсаңыздар болот. Монолордон, мисалы караңыздар, печеньялардан бардык нерсе бар экен. Дашырактар, ролтондор, беш бармактар мына. Алкоголиники, башканыкы бардыгы бар мына. Нандар боюнча айтайын, тойго себетке, ошону көргөзүп коюнчу. Катыр нан деп коет. Катыр нандар. 130 рубльдан ошо как раз тойго конокко баргандарга өтө сонун. Тоюңдуу, аябай жакшы. Алсаң дагы жанагы катыбайт да, көңүлгө тийбейт экен. Биз постоянно алып жеп жүрөм, ошого айтканым да. Анан кичинеси дагы бар. Кичине нандар бар мына. Бул 30 рубльдан тандырдын. Мындай көргөзүп коеюн мына пакет.
Булар 30 рубльден, а? Доставкага киреби булар барды? Ооба, баары кирет доставкага. Доставкага 3 миңден ашкан болсо доставка бекер. Эми мында жерде дары чөптөрүңүздү көргөзүп коелук. Бул дары чөптөр көп нерсе бар экен бул жакта да? Ооба, булардын баары Кыргызстандан. Боёктор бар экен, чач боёктору, теспелер, вазелиндер бар экен. Эмнени айтайын эми? Бул жерде көп айта турган нерсе бар экен да. Кайсы бирин айтсам бул? Черный тимин бар экен сизде. Бул каяктан келатат? Бул негизи бизге Бишкектен келген Али деген компания жөнөткөн. Бизге баары оригинал сертификаттары мененчи, документтер менен ошого кыжалат болбой келе бериңиздер. Жанагы эмес. Жок, подделкалары көп жылдат да булар. Андай эмес. Доставкага киреби булар? Доставкага кирет ооба. Доставкага кирет. Мына ушундай замзам суулар бар экен, теспелер, мына мисвактар бар экен, а? Мисвактар бар экен. Кристалл хендейт мына сигарет таштай албай жүргөндөргө. Бул эжекебиз көптөн бери продукт алат экен. Мы реклама делаем сейчас. Да, добрый день. Да. Часто хожу в этот магазин, да, очень хорошее мясо, замечательное мясо. Беру часто баранину, шикарная баранина. Брала язык, здесь на 8 марта делала заливное. Рекомендую всем. Дальше еще очень классная приправа, шикарная приправа. Брала также здесь еловые ветки, правильно были у вас? Вот еловые ветки, сейчас я не вижу где. Запекала в них в духовке мясо, баранину, просто изумительно. Лучше, чем на мангале. Рекомендую. Спасибо. Спасибо. Мына видеого чейин сүйлөштүк элек. Мен сөздөрүн негизи даярдап койдум эле. Могу жерде ашканасы бар, бактагабыздын. Бул жерге келип озачарлык кылып кетсеңиздер болот. Бул жердечи. Жакындашты бул жерде. Бул жер жакындашты. Бул жерге кыскача айтып коюң эми. Мындай көргөзүп бактака. Бул жер эми кухнясы, нелерди чыгарып атасыз бияктан азыр? Бул жактан основной азыр доставка чыгып атат, тамак аштар чыгып атат. Эмне тамак аш эми? Мантынын 3 түрү чыгып атат. Картошка, тыква, эт, оромо чыгып атат, куурдак, аш, ушундай тамактар, анан выпечка чыгып атат. Бул жактан кроссовкалар сатып баштадыңыз эле, алып жабып коюпсуз, а? Азыр. Бул жерди мындай чакан рынок кылып иштетейин депсиз да, мындай айтканда? Эми буюрса аракет кылып атабыз колдон келип. Аренда алам дегендерге месялар барбы жокпу? Бар бул жерден как раз бир жанында бош бирөөбүз. Кыргыздар үйрөнүп калыптыр негизи, клиенттер. Бул жерде жакшы эле билип келип калыптыр. Парковкалар дагы бар. Мен бул жерде көп эле жол тартканмын. Жазда тарткан видеону метродон бери көргөзгөнмүн, ошону коюп берейин. Иштөө убактысын бир катар айтып коюң анан. Иштөө убактысы бизде саат 10дон 10го чейин, без 10дон 10го чейин без доставкаларга даяр элесиз, куда калса, запара болуп. Жалптар негизи доставкада көп болот да, биз реклама колдон келишинче аракет кылабыз, жетишибизче. Жетишпей калгандарга Яндекс курьерден жанагы саңардан болот, эми көп срочный болуп калсачы, убактага өзү жетишпей билбейм, негизи көп реклама кылганда доставкадан жалптар мага көп болот. Ишиңиздер ийгилик, кармаган розуңуздар кабыл болсун. Группалар менен бөлүшүп, жакшы кабыл отурак жазып кетиңиздер. Буга чейин келип кеткендер болсо, тебелери боюнча, этин алып жүргөнсө эт боюнча кыскача оюңуздар айта кетиңиздер. Чындыгын айтып коюш керек, мен көптөн бери алып жеп жүрөмүн. Эттер аябай жакшы. Этти мактасаң болот. Билген нерсеми айтканым жакшы да мен дагы. Көрүшкөнчө анда. Пролетарский метросунун 3-вахтынан мындайынан чыкканда эле түзүнөн басабыз туугандар. Түшүнүктүү болушун айтып коеюн. Мына жакындатып көргөзүп коелук. Реклама турат го, илинип. Ошонун маңдайынан подвалга түшүп кетебиз. Биз айтылуу адреске жетип келдик. Парковкалар боюнча ушул жерлерге эптештирип койсоңуздар болот. Мына торговый ряд деп жазылып турат могу жерде. Кичинерээк болот. Ошол жерден подвалга түшүп кетебиз. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен
чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чык деп ушул жерге коюп койдум.